Салам достор, кайрадан менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен кыскача италиялыктар акчаны кантип чогултушат деген темага сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе темага кире берелик. Биринчи, италиялыктар бир нерсени алып жатканда, кандайдыр бир кийим болобу, кандайдыр бир эмерек болобу, же тамак аш болобу, ар нерсени алып жатканда ошол нерсенин сапаттуулугун алганга аракет кылышат экен да. Анткени аларда дагы бизде айтылган сөз баягы сараң киши эки эсе көп төлөйт деген принципти колдонушуп, ошол бир нерсе алып жатканда дайыма сапаттуусун алып, кичине кымбатыраак болсо да сапаттуусун алып ошол нерсенин бизге мындай көбүрөөк кызмат кылышын, көбүрөөк бизге мындай пайдасын алып келерин мындай ойлонушат экен дагы. Ошонун үчүн мындай кээде кымбатына карабай жакшы сапаттуу нерсени алганга аракет кылышат экен. Баягы өзүбүз билебиз, кээде аябай арзан, сапаты жок нерсени алып алып, аны баягы кээде бир айдан кийин же болбосо 2 айдан кийин ыргытканга туура келет да. Мисалы, кээде болот го аябай арзан Кытайдын бир товарларын алып алып, анан кийин аныбыз бир деле бузулуп калат же болбосо айрылып калат, тытылып калат дегендей, анан кийин кайра эле жаңы нерсе алганга туура келет. Ошондуктан италиялыктардын биринчи бул закону көбүнчө ошол нерседе мындай жакшы мындай сапаттуу нерселерди алганга аракет кылышат экен. Бул биринчи болду. Экинчи, италиялыктар баарыбыз билгендей эле, италиялыктар дайыма үй бүлө менен тыгыз мамиледе болушат. Булар жанагындай чоң үй бүлө менен дайыма чогулушуп, дайыма мындай кечки тамак болобу же болбосо жанагындай түшкү тамактануу болобу, дайыма чогулушуп, дайыма үйдөн тамак жешип, мисалдай көп учурда ошо акчаларын баягы сырттагы ресторандарда, кафелерге көп кетиришпейт экен да. Булар дайыма үй бүлө менен чогуу убакыт өткөргөндү баалашат экен. Ошол менен бирге булар дагы баягы акчасынын көп бөлүгүн баягы ресторандарга, кафеден сырттан тамак ичкенге жумшашпайт экен. Бул экинчи болду достор. Эми үчүнчү, италиялыктар дайыма балдарынын келечегин ойлогон мындай калк болот экен да. Көп учурда, эми албетте бар ойлогондор деле, бирок көп учурда ошо ата энелер өздөрүнүн баягы балдары үчүн кичинекей кезинен бери атайын баягындай счет ачып, ошол балдардын келечеги үчүн, балдардын окуусу үчүн, университети үчүн, же алар үчүн үй алуу үчүн кандайдыр бир мындай өзүнчө бир фонд түзүп, ошол жерге ай сайын өздөрүнүн баягы түшкөн айлыгынан акча которуп, баягы дайыма акча которуп, акча мындай кандайдыр балдар үчүн акча чогултуп турушат экен да. Бул үчүнчү болду. Ошон үчүн мындай көп италиялыктарда, мисалы башка Америкада же болбосо башка мындай Европа өлкөлөрүнө караганда, италиялыктарда баягы үй менен маселеси, үй менен проблемасы мындай азыраак болот экен. Анткени баягы ата энелер аябай көп мындай мүмкүнчүлүктөрү колдонуп, мындай балдарынын келечегине кандайдыр бир акча, кандайдыр бир каражат топтоп коюшат экен. Бул үчүнчү болду достор. Эми төртүнчү, бул италиялыктар туура тамактанышат экен. Туура тамактанып, мындай көп жашылча, жемиш, сүт, жанагындай сыр, зейтин майларын көп жешип, булар да баягы туура тамактануу менен бирге булар ден соолугуна жакшы кам көрүшөт экен. Албетте ден соолугуңа жакшы кам көрсөң, албетте жанагындай больница жана оору менен алышпайсың. Ошол менен бирге акча дагы кадимкидей көп сарптабайсың да. Сиздер өзүңөр билгендей эле, италиялыктар аябай көп жашоочу жана узун жашоочу калктардын бирине кирет, жапондуктар менен бирге. Алар мындайды карап, жапондуктар менен италиялыктарды карап көрсөк, экөөдөн эки улуттун бир октоштугу бар да. Алар деген аябай жакшы туура тамактанышат экен. Жакшы, сүттүн эң жакшысын, сырдын эң жакшысын, жашылча дайыма тамак ичкенде дайыма жашылча, жемиш жешет экен. Мындай жакшы зейтиндин баягы оливковый масло деп коет, ошолорду колдонушуп, өздөрүнүн ден соолугуна аябай жакшы кечиресиздер, кам көрүшөт экен. Бул төртүнчү болду достор. Андан кийин бешинчи, булар кары болобу, жаш болобу, булар дайыма мындай спорт менен көп алектенишет экен. Кээде жөө басышат экен, кээде карасак аябай эле 80ден ашкан деле кемпир абышкалар деле баягындай велосипед тээп, же болбосо гольф менен ойноп, же болбосо чуркап, же болбосо жөө басып жүргөндөрүн көп көрөбүз да. Анткени булар ошо мындай спортко аябай көп мындай кандай жакшы мамиле кылышат экен да. Булар мындай өздөрүнүн дагы формасын жакшы алып жүрүүдө, ошо мындай здоровый образ жизни деп коет, ошону менен алектенишет экен. Ошону менен бирге албетте өзүбүздүн денебизди кам көрсөк, өзүбүздүн ден соолугубуз жөнүндө кам көрсөк, биз албетте бул дагы бизге кандайдыр бир мындай акчабыздын өзүбүздүн чөнтөгүбүздө калууга бир функция түзүп берет. Ошо достор, бул кыскача ошо италиялыктар кантип акча чогултат деген видео болду. Бул видео сизге жакты деген ойдомун. Жакса, лайк басыңыздар, менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар.